Мен Стамбулда мага айтты деп өткөндө мага көрсөтүштү деги маникюр жасаган эжекебиз интернетке чыгып алыптыр. Мен эч кимге маникюр жаса деп айткан эмесмин. Ушундай эмелер боло берет. Бул чоң алымдарга да келген. Ушундай каралоо деле эмес, ал эжебиз туура эмес түшүнүп алган окшойт. Ал эженин айтысына караганда мага келинчегим көрсөтүп атты. Прямой эфирде сабак өтүп аттыр устаз. Ана маникюр болобу десем болот деп койду деп. Мен эч качан молдолордон өзгөчөлөнүп кыска жооп берген адам эмесмин. Бул мактанч иретинде эмес. Кеңири жооп бергенди жакшы көрөм. Мондай болсо мындай, мындай болсо мындай. Анан жөн эле мынтип айтып алам, маникюр жасоо деп биз айтпайбыз да, дарат өтпөй калат. Маникюр, педикюр аял заты терминин жакшы билет. Ошол колуна эметип алып мондай жанагындай түстүү лактар коюлса дарат өтпөй калат. Койсо болобу? Карап туруңуз мына. Болот деген эч ким жок. Эгерде аял байкуш бала төрөгөн сайын апалар жакшы билет, сөөгү кыйшайып мо тырмага. Кыйшайып анан күйөөсү минтип карап, жокто көчөдөгүлөр минтип карап, аял минтип карап атса, ошол учурда бесцветный лакты койсо болот дейт врачтар. Эмнеге? Ордуна келиш үчүн гана. Дарат учурунда чүрүш керек. Анан экинчи жасалма кирпик. Анан жасалма каш чийдирүү, жасалма сурма койдуруу. Булардын баары уруксат эмес туугандар. Жасалма кирпик чаптагандан кийин бул жана бет деген жерге дарат тийбей калат дагы, дарат өтпөй калат. Ачык айтып коеюнчу, болбойт. No talking. Сүйлөбөңүз, обсуждение кылбаңыз деген маселе да бул. Демек эмне кылыш керек? Этиятташ керек. Аял заты өзү Аллах Таала сулуу кылып жараткан. Анан огошуп кетип туура эмес фатваларды алып алып, сурманы койдуруп, биякты койдуруп эметпеш керек. Анткени бир эже сыздап айтты, молдолор силер туура айтат экенсиңер, аял өзү сулуу жаратылган экен, күйөөм мени дигиндей кыл, мындай кыл деп өзүмдүн акчаман операция кылып отуруп, акыры күйөөмдү угуп отурдум эле шариятты бузуп, акыры мени таштап кетип калды дейт. Ал жөн эле шылтоо экен да. Качан аял киши операция жасалат сулууланууну? Көңүл бир эле учурда. Кудай сактасын, айылда дандыр жагып атканда от күйүп кетип туруп, туура эмес жагып, кашы түшүп калса, Кудай сактасын, анын бетин алгын. Аварияга түшүп калса Кудай бетин. Анда да сулууланыш эмес, Анжелина Джолиге кылып эмес. Анда жөн эле ордуна калыбына келтирүү үчүн. Калыс сен Анжелина Джолини каяктан таанысың? Интернеттен айткан үчүн тааны. Аны көрүп эч ким кызыкпайт ага. Жөн эле ошондой учур болуп калганда да өз калыбына келүү үчүн гана деген сөз. Түшүнүктүүбү? Анан жөндөн жөн сулуу болуп туруп эле антипластический операция башка кылган болбойт. Ал туура эмес. Каш терген жакшы эмес, эгерде каш өзү итак эле бар. Ана мындай чийгенде кылып терсе күнөө болот, жакшы эмес. Анткени ар бир кашта Аллах бир нерсени ашча жараткан эмес, жакшы билип коюңуз. Медиктер муну изилдеп чыккан, каш терген менен акыл терген барабар болуп калат экен да. Акыл кете берет. Анан Кудай сактасын, эми туубасы аргандай болуп калат, беттин бардыгы эле каш болуп калса да эле жок терет. Кудай сактасын, бул эч кимди шылдыңдап аткан жок. Ошондой болуп калса да атам, туурабы? Мисалы, кээде аял затына деле мурут чыгып кала берет го. Анан мага мурут чыгып калды, кырбаздан болбойт дебеш керек да. Кырбас эркек окшоп калат да. Ошон үчүн ал ошондо аял зат эч ким шылдыңдап аткан жок. Апалар биринчи орунда мен просто айтып атам, бир гана учурда алса болот кашты. Чекенин баары каш болуп калса. Ошондо да ички эмес, калыбына келтирүү иретинде. Эркектер тим более болбойт. Мына меники деле каш нормальный турбайбы? Мояктар мындай кет деп тербейт. Эркектин турушу ошол. Эркек одур, бетин бир сууга жуунса эле, андан өткөн красавчик жок чыга берет да. Болгону жууп туруш керек, 5 малды арат алып.